Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз тилин сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен кыскача айтканда, башкача айтканда, жыйынтыктап айтканда, жалпылап айтканда, сүйлөм ичинде жана оозеки речте кандай колдонулары тууралуу сөз кылабыз. Кыскача айтканда, жыйынтыктап айтканда, жалпылап айтканда, кандайдыр бир ойго, окуяга карата жыйынтыкталып, жалпыланып айтылган ойду билдирет. Эми төмөнкү мисалдардын жардамы менен ачыгыраак түшүндүрүүгө аракет кылып көрөйүн. Мисалы, кыскача айтканда, Пеле футболдун падышасы катары тарыхта кала берет. Кийинки мисалга көңүл бурсак, кыскача айтканда, чет тилин үйрөнүүнүн эң эле оңой жолу ошол тилде сүйлөгөн адамдар менен көп маектешүү. Демек, бул сүйлөмдө да чет тилдерин кантип оңой үйрөнүү керектигинен сөз болот да, эң акырында сөздүн кыскасы деп келип, ошол үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн эл менен көп маектешүү керек деген ойго келип токтолуп жатат. Эми сиздердин назарыңыздарды төмөндөгү бир канча мисалга буруп көрөйүн. Жалпылап айтканда, быйыл күз абдан берекелүү болду. Жалпылап айтканда, бул окуу жылын ийгиликтүү аяктап жатабыз. Жалпылап айтканда, технологиянын өнүгүшү адамзаттын жашоосун жеңилдеткени менен зыянын да тийгизбей койгон жок. Башкача айтканда, баарыбыз эпидемия маалында санитардык нормаларды так аткарышыбыз керек. Илгертен эле ата-бабаларыбыз кыздын 40 чачы улуу деп бекеринен айтышпаган. Башкача айтканда, мындан аял затын дайыма урматтап, сыйлашыбыз керектигин түшүнсөк болот. Мисалдан көрүп турганыбыздай эле, башкача айтканда, биринчи сүйлөмдү тагыраак, түшүнүктүүрөөк, жеткиликтүүрөөк кылып түшүндүрүүдө колдонулду. Жыйынтыктап айтканда, Болот менен Айжанды жайында үйлөнмөй болдук. Жыйынтыктап айтканда, Көкбөрү тасмасы жигиттердин духун көтөрүп, ар намыстуу болууга үндөгөн тасма болуптур. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.